Арбаңыз бар болуға. Мына бүгін биринчи жолу сиз Кыргыз туусу гезитинин Атайын телестудиясына келип атасыз. Кудай буюрса мына ушул жерде биз талай жолу эфирге чыгалы деген максатыбыз бар. Бүгүн биринчи жолу сиз эми Тушоо кесип катары баштап берсеңиз, Кыргыздын наркынан кеп калалык. Бар болуңуздар, урматтуу угармандар. Мен бир касиеттүү жерге келип отурам. Бул имаратта Кыргыздын кабармандары, чабармандары, журттагы жаңылыкты элге жеткирүүдө бүт өмүрүн арнаган Кыргыз журналистикасынын, Кыргыз жазармандарынын манаптары иштеген бир касиеттүү жерге келдик. Бул жерде ошол учурда, өзү тапталып аткан учурда менден 5 жаш улуу экен. 70 жылга жакындап калган экен. Мына ушул жерде маалымат чордону болуп, маалымат саясатын негиздеген дөшалардын отурган касиеттүү жерине келип, киши сүрдөп да турат экен бул жер. Имарат өзү дагы сүрдүү, касиети бар, жөн адамдар келбеген жагымдуу жагдай экен. Мен эми өзүбүздүн саясатыбызда оңгу жолду кабыл алганда, дарк саясатын негизүүдө Кыргыз журтуна биз кимбиз, кандай элбиз деп жолуккан эле жерде, жаштардын катарында, жаштар менен жолуккан жерде эмне деп айтабыз? Кубанса маңдайы көрүнгөн, маанайы майрам болуп төгүлгөн, комуз чертсе колго кармап бычакты бийлеткен, жада калса камчыны да сүйлөткөн, керегеге шылтап келинге сөз баштаган, уукка шылтап уулга сөз таштаган, түндүгү бийик, түшкөн нуру ыйык, кашыгын сүтүнөн алып койсо жыгылбаган, касиеттүү көч үстүндө төрөлүп, ат үстүндө өлгөн эл экенбиз деп бир четин айтабыз. Экинчи четин айтсак, күндө гүлжуттанган абасы бар. Ар бир үйдө күндө айтылган манасы бар. Касиет дарыган, манас менен жатып, манас менен уктаган, ушундай бир ала тоодо бекем аккан суу апабыздын сүтүндөй болгон, ала тоонун мөңгүлөрү атабыздын күчүндөй болгон касиеттүү Кудай жактырган жердин кожоюну болуп калганыбызга биз сыймыктанабыз. Мына ошон үчүн наркыбызда, салтыбызда, аялдары дагы, эркектери, бала чакасы ар биринин өзү орду болуп, ар бири өзүнүн ушул турмушка келгендеги вазифасын аткарууда ошол наркка таянып, журт уюп, эл биригип, ошол учурда мына ушул күнгө чейин 3000 жылдан ашык тарыхыбыз бар дейбиз го. Ошол уйгушкан бойдон, биригишкен бойдон келген экенбиз. Биз азыркы дүйнө таанымдагы ар кандай философиялык ойлорду, пикирлерди айтып, ушул кишилер ушинтип айтып кеткен экен, ушул кишилер ушинтип жазып кеткен экен, тарбияда ушундай болгон экен, тарыхта ушундай болгон экен деп айтышат. Эми биз ушул окуяларды 1000 жылдык тарыхыбызда эле жашоонун тигил же бул көрүнүшүнө өзүнүн наркын айтып, салтын айтып, уруубузду айтып, санжырабызды айтып, ушул күнгө чейин сүрүштүрүп алып келген экенбиз. Ошол наркыбызда, салтыбызда, адатыбызда, абийирибизде, намысыбызда ушунун баары уюгуп, биригип келип, кыргыз наркы деп аталат. Нарктын ичинен салт, адат, абийир, күч, уят бардык коомду эретке келтирген түшүнүктөр келип чыгып турат. Биз эгерде Кыргыз журтунда манасты биздин конституциябыз десек, ал жердеги макал лакаптар, дастандар алардын бир журт уюткан, эл бириктирген беренеси катары кабыл алып, биздин тарыхый маданиятыбызды, этно маданиятты изилдөөдө биз манастын ичинен гана алып чыга беребиз. Масалан, ошол эле Манас айтылып атканда Көкөтөйдүн ашында деле 200-гө жакын тилмеч иштеди дейт. Келин, 200-гө жакын тилмеч. Элестетип көр, эгерде 200 кишиге тилмеч керек болсо, 200 улуттун өкүлү болгон экен да. Мисалы үчүн ошо 60 тилде сүйлөгөн, 60 бөлөк тоң кийген, 60 тил билген акынгадан ажыбай деп Манас айтып атышпайбы? Ошол учурда эле биз көп улуттуу, көп элдердин башын бириктирген журт жаратуучу, тил жаратуучу эл экенбиз. Муну уялбай, тартынбай, детенчиктебей, башкалар укса бул күлөт деп жазганбай, ыйманбай, менин элим, менин тилим кыргыз эли эл жаратуучу эл деп, кыргыз эли тил жаратуучу эл деп, кыргыз эли улут жаратуучу эл деп оозду толтуруп, сыймыктанып туруп айтыш керек экен. Башкалар айтса, биз эмне үчүн айтпайбыз, биз эмне үчүн жазганышыбыз керек экен. Кайсы улутты ушу кылымдан кылымга чейин бириктирип келген манасы бар.
Кайсы улутта бар? Манаста ошол эле найзанын учун 30дан башка атаган 100гө жакын музыкалык аспап Раматылык Балбай Алошев деген биздин агайыбыз болду эле. Ошол киши айтат, ушу Манаста дейт 100гө жакын музыкалык аспап бар экен дейт. Бүгүнкү күндө жанагы тентегиним бардык инструментти ойлогон биздин Курмангазы замандашыбыз. Ушу Курмангазы экөөбүз тияк биягын чукулап отуруп 32-33 инструмент алып келип Карамолдороз атындагы эл аспаптар ансамблинде коштук дейт. 7 киши каякта дейт. Мен атын билем, затын кантип ордуна келтиребиз дейт. Жезнай, урнай, сурнай, кебеге, сыбызгы деп оозунан төгүлүп сүйлөп жүрүп өтүп кетти кайран киши. Муну ким жасайт деп, муну ким алып чыгат деп, ушу мен менен кетип калабы деди. Ошол киши менен кетип калды дедим. Азыр аты бар, заты жок. Эми биз ошол өзүбүздүн этно маданиятыбызды калыптандырууда, сөз маданиятыбызды, ыр дүйнөбүздү калыптандырууда ар дайым ушу Манастын ичинен көп нерсени алып чыгабыз. Семетейдин Букардан Таласка кайтканда Камбакайдын жомогу жаныңды титиретип, үзүп алат бир жеринде. Ошол жердеги салык саясат, ошол жердеги экологиялык саясат, ошол жердеги мамлекеттин ички түзүлүшү, ошол жердеги жер акы, жана таможенный пошлина деп коюп атпайсызбы? Манаста айтып, айланайын баламай ат чаптырып барып кой. Көп кербендер өтөт го, ошол өткөн керберге жол салыгын салып кой дейт. Бакай айтып атат. Айламды чыгып барып кой, ай аламды таанып кой дейт. Айылдан өтөт кербенге айлыгыңды салып кой дейт. Балам эримдей басып барып кой, ошол жерден өткөнгө жол салыгын салып кой. Эч уялбай кербенден керектүүсүн алып кой дейт. Мындан башка мен сизге кантип айтайын? От акысын алып кой, жол акысын алып кой дейт. Айланып ар бир жерде алмасы түшүп дөң болгон, жаңгагы түшүп көң болгон, жолдун баары жашыл го деп, белеске чыккан белиңди, белестеген элиңди деп, ошол геология жанагы саясат. Анан мал жайганда дагы ошол Камбакайдын айткандары бар да, ошол кыргыз баласы жылкы суу ичкен жерден барып жылкы суу ичип, уй жуушаган жерге боз үй тигип, кой жайылган тарапка көптөгөн малды, түлөктөгөн малды тетири жайып деген түшүнөсүз да, кыргызда ушундай бир сөз бар. Кандай бай экен десем, малы тетири жайылган бай экен дейт. Уй эле чыкканда тегеректин баары эле жайып болуп калат экен. Ошону иретке келтирип, анан ушул ата бабаларыбыз дагы балдарын жөнөткөндө жайлоодон жайлоого өтөрдө бир жигитин жөнөтөт экен уулу. Балам биз көчө турган болуп калды. Ушу жакшы бир элге, малга ыңгайлуу жер таап келди. Анан жумалап баласы кыдырып жүрүп бир жакшы жерди табат экен, бирок ал жерде бир кемтиги карышкырлар көп экен. Анан үйүнө келип ата арабамыз аралап келдим, көп жерге бардым, 6 күндүк сапар тарттым. Көп жерге бардым, малга ылайыктуу суу, жылуу урагы, ком соосу жок экен. Бирок бир мыкты жер таптым, көк шүбер, көк кашкадай ак баттап, капталдаган дөңдөр, белестер, тоолор, күн тегиз тийген, шибери төгүлгөн жер экен. Бир гана кемтиги карышкырлар көп экен дейт. Анан баягы аксакал отуруп, мен сизге азыр эмне саясатты айтып атам. Аксакал отуруп, балам, элге кабар айттыр. Биз ошол сен айткан карышкырлар көп жерге барабыз дейт. Эмне дегенде, карышкыр жаныбардагы тынчтыкты каалаган, адамдан тил эле жок, бирок адамдай болгон бул жаныбар ошол карышкыр жаккан жер, карышкырга жаккан жер кантип бизге жакпасын. Карышкыр өзүнүн шыбагасын алат, өзүнүн ырыскысы бар. Мына ошондой жерге көчүп барганыбыз оң деген экен. Баласы айран таң калат экен да. Көрсө, биз кыргыз журту, кыргыз эли жаратылыш менен сиз деп жашап, малга, кайберенге, карышкырга, жан жаныбарга бирдей мамиле кылган экенбиз. Мергенчиликке чыкканда дагы баарын кырып таштабай, керектүүсүн аттырып, керектүүсүн алдырып, балдар кырбагыла, тийбегиле, ар кимдин өзүнүн шыбагасы бар деп айттырып, ушундай жаратылышка болгон мамилесинен бери биз Манас эпосунан айтабыз. Наркыбызда да бир окуя бар экен. Бир күчүбүз айылдын четине чыгып карап отурса, жигиттер чогулуп келет. Колунда бүркүт бар экен. Те алыстан борчуктан бир нерсе жылт этип
булак этип өтөт экен. Болду түлкү аксакал шилтебейсизби дегенде аксакал бүркүтүн шилтеп жиберет экен. Бүркүт баягы борчукка жетип, тиги жылт этип качып өткөн жаныбарды баса калбай, ошол жерден айланып келип, анан кайра келип колуна конот экен. Анан жанындагылар айтат экен: аксакал бүртүңүз карыган окшойт, тоо кыдырып жүрүп арыган окшойт, жеке жеп жүрүп өзү дагы маарыган окшойт, айныды бүркүтүңүз, ала албай калды дейт экен. Анан ошондо аксакал бүшүркөй карап туруп: ай жаныбарым ай, асылга асыл кол салбайт. Аскадан булт этип качкан түлкүнүн калтары турбайбы? Түлкүнүн мырзасы турбайбы? Айылды баккан менин асыл бүркүтүм асылга кол салган жок дейт экен. Эми сөздүн төркүнүн караңызчы. Асылга асыл кол салбайт. Бул адамга дагы асыл адам кандай мамилелерди кылышат. Ушундай окуялар болгон экен. Буюрса, биз дагы далай жолу келип калабыз. Азыр иштерибиз бар, ошол жакка кирип катышалы.